Каркыра менен түлкү. Каркыра менен түлкү дос болушту. Алар бири-бирине жакын конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапандарын чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин балапандарыма. Сенин убактың болсо аларга көз салып турсаң", деп суранат. "Каркыра досум, эч нерседен камсанабай бара бергин. Мен сенин балапандарыңды өзүмдүн балдарымдай эле карап турам", деп ошол замат макул болот. Каркыра кеткенден кийин түлкү анын бир балапанын жеп, анан тигинин келе турган маалында жолун тосуп ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деп сурады. "Кара көзүм кашайып, бир балапаныңды айры куйрукка алдырып жибердим", деп ого бетер өңгүрөп ыйлайт. Каркыра алгач түлкүгө ишенет. Балапанынын жоголгонуна кейип, бирок түлкүнү сооротуп: "Буйрук айлабарбы түлкү дос? Калган балапандарым аман болсун, эми ыйлаба", деп тигинин ыйын басат. Дагы бир күнү каркыра адатынча балапандарын түлкүгө каратып коюп, жем издеп кетет. Бул жолу да түкөң бир балапанын жеп, адатынча жолун тосуп ыйлап отурган болот. "Кара көзүм кашайып, дагы көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандарыңдын бири жок", деп адатынча өңгүрөп ыйлап келет. Ошондон кийин каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып, башка жака көчүп кетиптир.